Өтүп кеткен адамга намаз окуп багыштаса болобу? Жок, намаз окуп багыштаса болбойт. Намазды өзүбүз окуйбуз, өзүбүз үчүн окуйбуз. Намазды бир гана өзүбүз үчүн окуйбуз. Намазды эч качан бирөөнүн атынан окуп багыштабайбыз. Алардын атынан садака чыгарың, кайрымдуулук кылың, Куран окуң, зикир кылың, тасбих айтың, багыштасаңыз анда дурус. Мен базарда иштегем, бирөөнүн 4 килограмм күрөчү калып кеткен, ошол адамдын атынан ихсан кылсам болобу? Болот, эгерде таппасаңыз болот, аябай дурус. Бирөөнүн ошонун атынан кайрымдуулук кылып коюң. Никени жаңыртып туруш керекпи? Жаңыртып деген сөз өзү суроо дурус эмес. Жаңыртып деген ал бөлөккө баруу деген сөз. Никени бышыктоо деген болсо анда дурус. Дурус, никени кайра бышыктап деген кайрадан нике кыйса болот. Каза намазды куптанда окуш керекпи? Куптанга жетпей калсаңыз качан окуйсуз? Окуш керек. Кайсы учурда болбосун окуш керек. Бирок намазды каза кылбаганга үйрөнүш керек. Азыр мисалы апалар, эжелер, мисалы жашы мисалы 60, 70, 80ге тайып калган апалар, андан ылдыйк эжелер, кыздарыңар, неберелериңер силер сыяктуу намаздардын бир тоонун каза кылып калбаш десеңер, анда азыртан кыздарыңардын, балдарыңардын намазга бекем болушун талап кылгыла. Айткыла, мына мен 20 жылдык каза намазым бар. Мага окшоп түйшүк тартпай, убагында оку деп айткыла. Ассаламу алейкум, ва алейкум. Мен кызымды быйыл жолук орондум. Мектепке уруксат эмес деп жатышат. Өзгөн районда кайсыл жерге кайрылсам болот? 15 сентябрда мектепке барат дейт. Эч кандай каршы боло албайт. Каршы чыкканга укугу да жок. Укугу жок. Жолукка каршы чыкканга. Анткени биз укуктуу өлкөдө жашайбыз. Анда эң алгач, чынын айтыш керек, эң алгач баягы жоон санын көрсөтүп жүргөндөрдү жапсын, ылдыйлатсын, юбкасын, этегин ылдыйлатсын. Сөз ошондо турат. Биздин чачын жапкан, денесин тоскон кыздарыбызга асылбай эле койсун. Денеси ачыктарды жаап алсын биринчи. Эч кыжалат болбоң, кызыңыз жолукча мектепке кирет. Мен турмуш курган кызмын. Эгерде бойдок бала менен баш кошсом туура болобу? Ата-энелер каршы кантип көндүрсөк болот? Бул силердин өзүңөрдүн укугуңар. Силердин укугуңар. Бирок 7 эмес 70 өлчөп биргесиш керек азыр кеңешип. Эртең бир сөзү ушунчалык өтүп кетет. Эртең бир сөзү. Сен мага ушундай абалда келгенсиң десе, анда жер жарылбай, сен кире албай калышың мүмкүн. Андыктан 7 эмес 70 өлчөп биргесип турмушка чык. Ооба, ата-энең туура айтып атат. Ата-энең эртең сенин көз жашыңдын көлдөтүп үйүңө кайра келишиңди каалабай атат да. Ассаламу алейкум, ва алейкум. Биз жашаган үйдөн майда жылан чыгып жатат. Көп түгүнө байланыштуу өлтүрүп жатабыз. Зыяндуулугунан коркуп жатабыз. Өлтүрө бериңиздер, эч нерсе жок. Эми балалап кетсе керек да. Балалап кетсе керек. Болгону бир эле нерсе. Жылан өлтүрөрдө бир аз сак болуңуздар. Эгер жылан өлтүрүп атканда кадыресинде өзүңөрдүн тилиңиздерде Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим көп айтасыз. Эгер жин болсоң, анда кетип кал деп тиесиз. Жылан болсоң деп ананда тийсеңиз, жин болсо түз кетет, жылан болсо соймоң деп кетет. Түз кеткенде өлтүрбөйсүз, соймоңда мындай болуп кеткенде өлтүрөсүз. Ассаламу алейкум, ва рахматуллахи ва баракатух. Ва алейкум ассалам. Мен жолук ороп 2 жылдан кийин бир себептер менен түшүнбөстүк болуп чечип алып, кайра ородум, тооба кылдым. Аллахымдын мага өкүмү кандай? Мени кечиреби? Алдын ала рахмат. Аллах таалам кечирет иншалла. Эми мындан кийин чечпей келе. Түшүнбөй атам силерге. Апалар, кагылайын апалар. Муну жолук башыңардагы жолук. Азыр намазга турганыңарда жолуңардын кычыгынан бир кыл чач чыгып калса намазыңар бузулат. Мына бир кыл чач бул жака чыгып калса намазыңар бузулат. Бул аура. Бул аурет, өтө уяттуу. Кээ бирлер чачын мында кыл деп тияк бияка шамалга учуруп басышы мүмкүн. Бул аурат кадимкидей. Бул аура. Аялдын саны менен жамбашы кандай аврат болсо, чач ошондой аврат айтып коеюн. Билгиле, кызыңарды мындай намыска чакыргыла.